Бүгүнкү күнгө карата Республика боюнча COVID-19 инфекциясынын жаңы 28 учуру катталды. Алардын ичинде 5 киши чет жактан келгендер. 4 студент Тажикстандын Ходжент, Душанбе шаарларынан келген. Дагы 4 киши медициналык кызматкерлер. Бишкектеги Республикалык клиникалык ооруканада 67 жаштагы бир бейтап каза болду. Маркумдун эски өнөкөт оорулары болгон. Муну менен каза болгондордун жалпы саны 12ге жетти. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев Өкмөттө өткөн брифингде билдирди. Жалпысынан алганда Кыргызстанда аталган ооруга кабылгандардын саны 871ге жетти. Министрдин орун басары кошумчалагандай, бүгүн сутка ичинде 14 бейтап ооруканадан айыгып чыкты. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 614 бейтап илдеттен айыгып ооруканадан чыгарылган. Ысык-Көл облусуна киргендер 14 күндүк үй карантинде алынат. Бул тууралуу өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматы билдирди. Мындай чечим облустук ыкчам штабтын жыйынында белгилүү болгон. Аталган штаб 3-майдан тарта бул аймакка кирип чыгууга тыюу салуу боюнча чечим кабыл алган. Жыйында чечим күчүндө калып, кирүү шартын өзгөртүү киргизилген. Мындан ары облус аймагына кирип келе жаткан жарандардан COVID-19 бар жогун тастыктаган справка талап кылынбайт, бирок алар 14 күндүк үй карантинге алынат. Буга чейин биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Ысык-Көлгө кирип чыгууну чектөө чарасын аша чапкандык катары баалаган. Жалал Абад облусунда 6-майга караган түнү сел каптаган айылдарда кырсыктын кесепеттерин жоюу иши улам жатат. Соңку маалыматка караганда Нокен районунун Достук айыл аймагынын Кызылтуу айылында колотто жүргөн 50дөй койду сел агызып кеткен. Райондун акими Эркин Маматаев билдиргендей, чыгым азыр жеринде такталып жатат. Мындан сырткары 5 гектарда эгин талаасын да сел каптаган. Мындан тышкары өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда селден Ала Бука районунун 1-май айыл аймагында, Базар Коргон районунун Кеңеш айыл аймагында үйлөр эгин талааларын, Аксы районунда 4-майдан өшөр жанынан кийин автожолдорду. Өлкөдө жакын арада туристтик сезондун планы даяр болот. Туризм департаментинин директору Дамир Максат уулу Тазабек басылмасына билдиргендей, басым ички туристтерге жасалат. Эгерде чек аралар ачылып калса, Ысык-Көлгө салуучуларды тартуу боюнча Казакстан, Өзбекстандагы өнөктөштөр менен кызматташуу жүргүзүлөт. Жетекчи белгилегендей, былтыр туристтик кызматтардан $613 миллион түшкөн. Быйылкы киреше аталган сумманын 25% болушу ыктымал. Учурда пандемиянын туризм тармагына тийгизген зыяны эсептелип жатат. Өлбөс полк онлайн акциясына 600 миңден ашык адам катышат. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Өлбөс полк онлайн виртуалдык жүрүшүнө каттоо 1 апта мурда башталган. Күн өткөн сайын катышуучулардын саны көбөйүп, бүгүн 600 миңден ашты деп айтылат кабарда. Акцияга бул жылы согуш ардагеринин сүрөтү сакталбай калган каалоочулар да катыша алат. Анкета толтуруп жатканда сүрөтү деген жерди бош калтырып кетсе болот. Ошондой эле катышуучу ардагерге кандайча тууган экенин жана билбеген учурда анын туулган, өлгөн жылдарын жазбай коюуга уруксат берилген.